Kamçıma örtönüp ketdi. Gece түшкү saat 1 çamasında Чүй облусунун Алар-Менден районуна караштуу Маевка айылындагы мына ушул 3 кабаттуу унаалардын тетигин сактаган кампадан өрт чыккан. 1,5 сааттык алышуудан кийин өрт чектөөгө алынган. Ал эми бүгүн эртең менен болсо ушул эле кампадан кайрадан түтүн болуп жатат деген чалуунун негизинде учурда жеринде бир өрт өчүрүүчү унаа иштеп жатат. Ал эми кызматкерлер болсо түтүн чыккан жерлердеги өрттү өчүрүүдө. Унаа тетиктерин сактоочу кампадан оттун тутанып жатканын алгачкылардан болуп тегеректе жүргөндөр байкап калышкан. Кою түтүн бат эле жалынга айланган. Ушундан улам чогулгандыр отту өчүрүүгө үлгүрбөй калышкан. Бир жагынан кампанын оозу бек болгон. Өрт өчүрүүчү куткаруучулардын ыкчам аракеттеринен бул өрт башка жанында жайгашкан, кампанын жанында жайгашкан турак үйлөргө таркаган жок. Ошондой эле өрттөн жабыркаган жана каза болгондор жок. Алдын ала маалыматтар боюнча кожоюну кампаны 2 жылдан бери иштетип келе жаткан. Ал чет өлкөлөрдөн жүк ташуучу унаанын тетиктерин алып, аны ушул жерге сактап, четинен базарга чыгарып сатып турган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында өткөн бир суткада өлкөдө 11 өрт кырсыгы, ал эми акыркы бир айда 172 учур катталган. Анын 9-у өндүрүш кампаларынан чыккан. Өндүрүш жана кампаларда былтыркы жылы 25 өрт кырсыгы катталса, быйыл 2022 жылы 9 өрт кырсыгы катталды. Бул деген 64%дан көбүрөөк өрт азайгандыгын билдирет. Өрттүн келип себеби чыгуулары көп да мындай. Ар бир өрткө ар кандай себеп чыгышы мүмкүн. Негизгилеринин бири болуп электр жабдууларын колдонууда туура эмес колдонуу. Өрт өчүрүүчүлөр өндүрүш кампаларда чыккан өрт кырсыктары жыл сайын көбөйүп жатканын айтышууда. Буга 2018 жылы бизнес субъектилерин текшерүүгө киргизилген чектөө кедергисин тийгизип жатат дешет. Мораторийдин мөөнөтү быйыл бүткөнү менен расмий түрдө жокко чыга элек. Бир жагынан көзөмөл кыла турган МАМ экотех инспекция жоюлуп, өрт коопсуздугун текшерүү милдети өзгөчө Кырдаалдар министрлигине өткөнү менен мыйзам түрүндө ал бекие элек. Учурда документ Жогорку Кеңештин кароосунда. Бишкектин Тимирязев көчөсүндөгү ушул күйүүчү майлоочу май саткан жана сактаган кампадан былтыр декабрь айында өрт чыккан. Кырсыктан кийин атка минерлер текшерүү жүргүзүп, бул жердеги иш мыйзамсыз экени аныкталып, калгасына мөөр чапталып, жабылган. Бирок жакында эле иштеп жатканы белгилүү болуп, тиешелүү адистер келип кайрадан жаап кетишкен. Бүгүн барганыбызда кампанын жанында күйүүчү май ташыган унаалардын турганын байкадык. Анын ичинде күйүүчү май куюлган чандарды көрүүгө болот. Алардын биринен шланг аркылуу кампанын ичин көздөй бир нерсе созулуп жатыптыр. Көп өтпөй унаанын айдоочусу мунун баары камерага тарылып жатканын байкап калып, шлангды жыйноого киришти. Выйдите сюда, не заходите. Күйүүчү май сактоочу кампа жумушун улантып жатабы же жокпу тактоо максатында жерине аймактык тескөөчүлөр менен 1-Май райондук акимчилигинин өкүлдөрүн чакырдык. Бирок алар соттун чечими жок, кампага кире албастыгын айтып, эч кандай чара көрө алышкан жок. Кампанын ээси болсо унаасындагы чандарды бошотуп жатканын айтып, май топтолгон жерди көрсөтүүдөн баш тартты. Мне нужно 300 литров перелить. Мен 300 литрди бошотуп жатам. Аны сактаймбы же сатамбы аны өзүм билем. Азыр унаамды бошотуп жатам. Бул жерден мен эмне жаман нерсе жасадым? Шланг болсо ортосунан үзүлүп калгандыктан кошуп жасап чыгыш үчүн жыйнап койдук. Мен бул жерден эч кандай май саткан жокмун. Белгилей кетсек, бул кампада 2020 жылы дагы ири өрт кырсыгы катталган, анда 900 чарчы метр аянт күйгөн. Жергиликтүү тургундар калк жашаган аймакта элдин өмүрүнө коркунуч жаратканы мындай май куюучу кампалар болбошу керек деп арызданып келишет. Бирок анда майнап чыкпай келет. Дүйшөн Шаршембеков, Адилет Чокоев, МТС.